Мастер-класс рубрикасына кезек келип жетти. Бүгүн өзгөчө конок чакырып отурган учурубуз негизи адамдын көркү чүпүрөк делет эмеспи. Ал эми учурда айымдардын гардеробунда жоолуктар, башкача айтканда бир тюрбандар дагы орун ээледи десек болот. Атайын бүгүн конокко биз Гаухар айымды чакырган учурубуз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен бизди көрүп жаткан көрөрмандардын баарына кутман таң. Абдан жакшы. Биз бүгүн өзгөчө тюрбандарды баягы образ берет окшойбуз, Анан айтып өтпөйсүзбү, булар деген негизи кандай жасалат? Бул Мындай келе алсаңыз болот жарыма. накта натуральный кездемеден жасайм. Биринчи баштаганда ушинтип баштагам, анткени өзүм ушундай натуральный, бүт натуральныйга жакынмын. Мунун баары чет өлкөдөн алып келинген кездемелер. Кээ бирөөсүн бул жактан да алам. Баягы биздин бүт элдерге баягы чөнтөгүнү дал келишкенде кылгандай аракет кылабыз. Муну болсо түрү мындай комбинированный кылса болот, эки жагынан кийсе болот. Ошондой, Анан бул жакка мисалы канча метр кетет? 1 метр окшойт, бир бул жол менен. 1 метр 30, ширинасы 25, 30. Биздин клиенттер өздөрү каалагандай ошолор өздөрү сурайт. Мен биринчи 1 метр 25тен баштагам. Кээ бир жоолук салынган айымдар узунураак деп сурангандан аларга узунураак кылып берем. Ар бир адамдын өзүнүн ойлогон эмесин аткарып бергенге аракет кылам. Ал эми бул тюрбандардын өзгөчөлүгү эмнеде? Анткени бүгүнкү күндө ар түрдүү тюрбандар бар, мисалы колго тегилгени бар, же болбосо жөн эле биз өзүбүздүн колубуз менен байлап алабыз да. Ал эми мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Бунун өзгөчөлүгү, мен өзүм муну кийип баштагам, муну чет өлкөдөн көрүп келгем, өзүм Италияда жашагам, 10 жылдай жашап келгем. Ошол жактан биздин Италиядагы айымдар дагы кийет экен, бизде эле эмес, бүт чет өлкөдөгү дагы айымдар кийет. Бул бир сар кеч келет. Бир өзгөчөлөнөт да адам кийгенде, дароо башкача болуп калат. Көп адамдын ичинен бир суурулуп, башкача көрктүү болуп чыга келет дейсизби? Ооба, көз да тийбейт. Ооба, негизи ошол нерсеге дагы өзүңүз ишенесизби? Мисалы, көп кандай десем, терс энергиялардын баардыгы адамдын чачы сиңирет деп коет да, анан баш оору пайда болот деп коет да. Ооба, албетте. Биздин аялдар гана эмес, эркектерге дагы баш кийим кийүү туура экен, анткени биздин уюлубуздагы энергиябызды сактап калат экенбиз. Ден соолукка да жакшы. Азыркы биздин мезгилге күз, кыш да келатат. Ар бир айымдын гардеробунда боло турган нерсе деп ойлойм да, керектүү нерсе деп ойлойм. Туура айтасыз. Келиңиз, биз ошого ылайыктап мен дагы айтып кетчү, кечирип коюңуз. Айтып кетчү нерсем. Кечээ эле кечке жук баарын бүтүрдүм. Менен силерге эксклюзивдүү тюрбандарымды алып келдим. Тюрбандар Transformers, анткени муну ар түрдүү кийсе болот. Өзүңөрдүн ар бир адамдын, айымдын фантазиясына жараша кийсе болот. Мен албетте ар түрдүү кылып кийинем. Эко кожа жаштар жакшы көрөт. Жаштар дейин десем, ар бир возраст даже ойнобойт экен, баарына тең кете берет экен. Менден мынакейин чоң эле айымдар алышат. Именно эко кожа Италияны жасагам, ушуну көп алышты. Анан азыркы кышкыга ангорадан жасадым. Мына гусиный лапки деп коет принти. Денеге жумшак, жылуу, кышкыга абдан ылайыктуу. Абдан жакшы. Келиңиз, жаныбызда турган курбубуздун башына кейс көрбөйлү, Кандай дейсиз? Биринчи ортого алалы. Мен сизди туураганга аракет кылайын. Муну чече берейин, Караңыздарчы, муну биз кадимки эле ушундай сыяктуу эле кездемени алып эле ороп көрдүк. Азыр муну акырын чечейин. Муну алып чечесиз. Алып деле койсок болот, Кайсысын салып көрөлү? Өзүңүз көрүңүз. Ушундан алып салып көрөлү, анда. Муну мындай кылып алабыз, Сиздин жардамыңыз керек окшойт мага. Мындай. Муну мынакей зым жагым өйдө кылып, бул формасын жоготпош үчүн биз ичинде демек зымы бар. Зымы бар, албетте. Ошол кармап турат. Ар түрдүү форма кылганда ошол бекем кармап турат да.
Муну алып туруп эки жагынан мынтип кармап, өзүңүз кылап белеңиз, кеңиз мен. Сиз мага жардам берип турасызбы? Мындай Бир кармайбыз, оройсуз, бир оройсуз. Бир мындай алып орой берем, Мындай кылып туруп экөөнү. Мындай Ороп туруп эле, оп-оңой эле. Ана эки жакка мынтип. Өзүңүздүн фантазияңызга жараша, бир. Ооба. Меники мындай жөнөкөй эле болуп калды, бирок колдон келишинче кичине аракет кылдым. Азыр сиздерге да көрсөтөбүз. Мынакей. Кандай болду? Жактыбы деп. Бул жагын мындай кылып коет экенбиз. Бираз окшойт. Кичине болсо дагы. Бул эми бир 2-3 жолу кылгандан кийин колдагы көнөт болуш керек ошол нерсеге. Көнөт, албетте көнөт. Муну жаштар бир эле кийгенде эле, эме баягы чоң айымдар болсо кичине бир аз кантем деп баягы ушундай мага келгенде ушинтип сурап калышат. Оп-оңой дейм. Мына менин энем дагы 70 келип калды. Бир кийди, эки кийди, болду, чечпейт. Түрүн муну жасап бер, мындай кылып бер деп заказ кылат мага. Өзүм кайненем да Италияда турат, ал дагы ушундайды башынан чечпей кийип жүрөт. Кайсидим, өзүм эжем. Жакшы. Алдыгы, мисалы, сиздин башыңыздагы тюрбан деле дал ушундай эле кездемеде. Анан болгону сиз аны роза гүлү сымал орогон окшойсуз, Анан мага да ушундай сыяктуу кылып көрсөтүп бере аласызбы, бул жерде турган мен? Мен бул жакка туруп отурайын анда. Мындай өтүп алайын. Кышкы вариантын кийип көрөйүнүзгү. Мындай кылып туруп. Сизди карап алсам оңураак болот го дейм, Мен да кармашып турайын, Буну канда мындай бир жака кечигип баратканда айымдардын чачтары иногда даяр болбогон. Жуулбай калат дебейсизби? Ошондо мында ары бери кийип туруп эле кете берсең болот да, абдан ылайык. Сразу көркүңдү ачат, албет башкача болот түшөсүң. Анан муну бир жагын роза сымал кылып койсок болобу? Болот албетте. Азыр. Бир жагын узунураак кыласыңар, бир жагын кыскараак. Анан ошону алып туруп эле катуу кысып туруп бул чеке жагына. Анан бир оройсуз. Бир ороп туруп узун жагын артка ыргытасыңар. Артка ыргытып, арт жакты жабасыңар. Да, кармап турайын. Кармабай деле койсоңуздар болот. Бuyакчаны алып туруп эле. Ян розочка алып койсо болот, ороп туруп мынтип карматып. Ушинтип мен эми бир конокко же болбосо бир той-пойго барсам болот экен демек. Абдан сонун болду. Жаштырыңыздар, мен кеттим деп. Абдан сонун болду. Мына арт жагы дагы, асты жагы дагы. Оператор жигиттерибиз бир арт жагын көрсөтүп койсоңуздар. Дагы бир айланайын. Кышкы варианты. Ооба. Жакты болуш керек сиздерге дагы. Анан бул мисалы жылуураактар окшойт, жылуу варианттар экен, Ал эми бул жагы болсо кечеге окшойт, Буларды ооба кечелерге кийсе болот. Мындай пайеткадан жасалган кандары Италия, мынакей. Мен эң башка бир суроону бергим келип турат да, эмнеликтен ушундай жоолуктарды жасап калдыңыз? Эмнеден улам идея келип чыкты? Ушуларга токтолуп өтпөйсүзбү? Мен айтып кеткендей, Италияда жашап келгем, ошол жактан көрүп, анан бул жака келгенде бая улуу балам, биринчи улуу балам Италияда туулган, анан ошондо бияка келип да 3 балалуу болдум, ошо 4 баланын энеси болом. Анан кол бошобойт дегенде чоңойгончу, азыр бир аз чоңоюп калгандан кийин күйөөм дагы буга түрткү болду, жолдошум. Жолдошум айтты, бир идея таап, бир нерсе эметип, анан биринчи спортко катышып баштадым. Анткени баягы идея деле келбейт, ойлойсуң, эмне кылам, эмнеден баштайм депчи. Баягы анан кийин спорттон магышыгып, баягы идеялар келип баштады, баягы ден соолук деген биринчи очередтен. Анан ошондон баштап идеялар келип, ушу чурбандык 1-2 үчөнү эле чыгаргам. Дүкөнгө койгом. Анан бара-бара заказдар келип баштады. Муну деген баягы кийгенде айымдар ар бирөөсү кийип кете бербейт экен. Баягы
күч керек экен да, мындай бир башкача бизгилер көнүп калган бир калыпта жүрчү. Айымдар өздөрүн жакшы көрүш керек биринчиден. Өзүн өзгөчө алып жүрүш керек. Ошондо өзгөлөр дагы сүйөт дебейсизби? Ооба, албетте. Өзүн сүйсө, ана бүт баары үйдөгү мамасы, энеси бактылуу болсо, бүт баары бактылуу болот. Ошонусуна карап, эне деген өзүн карап, эмесин, сырткы эмелерин, келбетин карап, ден соолугун баарына кам көрүп туруш керек. Анан кийин ошондо баягы дагы болсо да үйдөгүлөр баары бактылуу болуп, анан эне да бактылуу болуп, идеялар келе берет экен да. Анан ушинтип мен биринчи баягы айтып кеткендей, мен натуральный ткандарды жакшы көрөм, ошолордон чыгарчумун. Анан кийин бара-бара эко-кожадан чыгардым, жаштарды карап. Эко-кожа баягы биздин азыр тренд боюнча жакшы көрүшөт экен, ушундай менен чыгардым. Анан кийин бара-бара мынакейин тойлор башталып келатат, баягы биздин жаман кырдаанын өтүп, баягы жашоого жакшы келгенден баягы тойлор башталгандан коюп, да бир нерсе жакшылап кылайын деп пайеткадан чыгардым. Анан кийин азыр кышкыга карата ангорадан жасадым. Калыңыраак, жылуураак, көбү сурап келишет. Кыш мезгилине ылайыктап. Бул натуральный Италия. Бул ичи хб сатин, вискоза кылган ичи жактарын, сырт жактары ангора болот. Ар түрдүү. Демек азыр орто ченинде бир аз темир бар экен, темир. Зым, анан ортосундагы зым бар. Бул деген формасын жоготпош үчүн албетте мынакени дагы коюп коеюн. Анан эң башкы мотиваторуңуз демек жолдошуңуз, балдарыңыз экен. Анан дагы бир сиздин угуп калышымча, бул кездемелер көбүн эсе Италиядан келет экен, ошондой эле Турциядан дагы келет экен, мисалы. Биздин өзүбүздөгү материалдарды деле колдоносуздарбы? Кездемелерди деле. Албетте колдонобуз. Баягы пандемияга болуп калганда, баягы бүт жолдор жабылып калган себебинен кээ бирде клиенттер мага заказ кылганда ал кездеме болбой калганда ошондо барып бизде деле жакшы ткандар сатат. Албетте. Жакпай калган учурлар да кездешти беле ушул күнгө чейин? Кездешкен бир жолу эле. Бир жылдын жүзүндө иштеп келатам, ошол бир эле жолу болуптур. Бир айымга баягы башкача түшүнүп алыптыр, баягы даяр деп ойлоптур да, кийсем баягы мында ороп отурбайм, алда айым кичине чоңураак эжеке болчу да. Анан кийин баягы кыйыныраак көрүндү да. Биз деген оңой жолун жакшы көрөт эмеспизби, баарыбыз эле жолукту байлап кетерген. Бул болсо баягы кыйын экен деп түшүнө албай, анан жакшы түшүндүргөн жоксуңар дегенден ушундай болгон. Бирок оңой экен чындыгында. Бир гана оңой эле эмес, ошол эле учурда бул бир кооздукту да тартуулайт экен. Ушундай кооздуктарды жараткан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын таң эрте уйкуңузду бөлүп, биздин эфирге жакшы бир маек куруп бергениңиз үчүн да ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бүгүн бизде студияда эсиңиздерге салып өтсөк, дизайнер Гаухар айым болду. Ал эми биз болсо эфирибизди алдыга карай улантабыз.